Жогорку кеңештин тармактык комитетинде 2019 жылга республикалык бюджетти жана 2020-21 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. 2019 жылы Кыргызстандын кирешеси 151 миллиард 454 миллион сом болсо, чыгашасы 161 миллиард 710 миллион сом деп бекитилген. Тапканыбыздан коротконубуз 10 миллиард сомго көп. Бул каражат тышкы карыздын эсебинен жабылат. Былтыркыга салыштырмалуу таңкыстыкты 10 миллиард сомго азайттык, деди вице-премьер-министр. Бирок депутаттар дефицитти азайткан жоксуңар, карыз алганга акча таппадыңар деп күлдүрүштү. Мурункулардай болуп ошол быйылкы жыл менен жашап чыккан болсок, биз да дефицитти бюджетти алып келмекпиз. Жакшынакай кылыптыр. 20 миллиардты 25 миллиардка чыгарып. Дефицитти сиз кечирипсиз, азайтып алып келгениңиз бул менин оюмча ийгилик эле эмес да, бул карызды азыраак алуу эле. Ал дагы туурабы, туура эмеспи? Туура. Карыз азайтабыз. Туура да. Туура эле. 32 миллиард, 40 миллиардтын ордуна 32 алып атасыңар, ошол да кичине азайттырган. Ал дагы деле ишилип атат. Анан бир жылда эле баарын бүтүрүп коюш туура эмес да. Мисалы үчүн мына проблема чоң билесиз мамлекетте. Социалдык маселелер толтура, күч органдарынын маселелери толтура, башка жакта маселелер, региондордо толтура маселелер бар. Анан бардыгын бир жылда эле жок калбайбыз деп токтотуп коюшка да болбойт. Депутат Алмамбет Шыкмаматов бюджеттин таңкыстыгы 10 миллиард сомду түзүп, чыгашабыз көбөйгөн менен мугалим, доктор жана аялуу катмарлардын айлык акы, жөлөк пулдары көтөрүлбөй эле өкмөттө президенттик аппаратта иштеген кызматкерлердин айлыгы жогорулагандыгына нааразы болду. Мына сиздердин берген справканы айтып атам мен, цифраларды. 10 миллиардка бизде бюджет расходу көбөйүптүр. Ошол көбөйгөндөрдү мына бул жерден карасак, парламент көбөйүптүр, ак үйдөгү бүт көбөйүптүр, өкмөт көбөйүптүр, сот системасы көбөйүптүр, прокуратура көбөйүптүр, МВД көбөйүптүр. Анан арасында омбудсменге жанагы кот наплакал 0,9%, кичине көбөйтүмүш болуп койдур. Бирок урматтуу депутаттар, биз шайлоонун астында заработная плата врачтарга, мугалимдерге, онкобольнойлорго, уязвимыйга деп айтабыз го. Бул жерде бир андай жок. Жалаң ушул сот, прокуратура, күч органдары, парламент, администрация президента, өкмөт. Мына мен ойлоп тапкан жокмун. Турат. Мугалимдер кайда? Врачтар кайда? Биз берген убадалар кайда? Кыргызстанда бюджетке ири каражат төгө турчу ишканаларды жакын арада күтпөй эле койсо болчудай. Депутаттар Мегаком, банк, базарлар сыяктуу ири салык төлөөчү ишканалардын курулушу күтүлүп жатабы деген суроого экономика министринин орун басары жер үйдүн иштешин эле күтүп жатабыз деди. Ири ишканалардан эми аз белгилүү кете турган бул бизде жер үй туруп атат. Жер үй ишканасы буюрса 19 жылдын аяк ченинде кирет деген оюбуз бар. Ошо ири көлөмдөгү. Андан тышкары калган негизинен бул орто чакан ишканалар да. Өкмөт жараткан берген алтын кени жер үйдүн иштетишин күтүп жатса, андан чоң кумтөр кени кытайлык компанияга сатылат деген сөздөрдүн чын төгүнүнө депутат Алмамбет Шыкмаматов кызыкты. Баары жакшы билебиз, биринчиден рынок, акциялар сатылып алынып турушу мүмкүн. Бул мыйзам ченемдүү нерсе, биринчи. Экинчиси, бизде Синтраголдун президентинин каты бар. Бул канча жыл иштеп атса, ошончо жылдан бери мындай сунуштар буларга ар дайым түшүп турат. Ошондой эле сунуштардын бир катары бизге белгилеп беришти. Биздин Центрада болгон акциябыз 33% болчу. Анан 32 болду. Бул блокирующий акция. Эгерде биз ошол 32%-ти кармап турсак, биз мондай сделкаларга жол бербей коет элек, блокировать этип салат элек. Мына былтыр биздин ушул эки өкмөттүн мына эки мүчөбүз бар го, ошолордун макулдугу менен 26%ке түшүрүп салды. То есть уже нет блокирующий. Эми каалаганына сатат. Шанжунгабы, Шанхайгабы, любойна. Мына өткөндөгү ошондогу кыянатчылыктын кесепети азыр. Конечно, туура айтасыз, рынок кааласа өзү билет кимге сатат. Бирок биздин улуттук кызыкчылыкка бул өтө коркунучтуу жагдай да, аны сиз сопсон түшүнүп турасыз да.
Талкуунун соңунда комитет мүчөлөрү 2019-жылга республикалык бюджетти жана 2020-2021 жылга болжолу жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда жактыруу чечимин кабыл алды. Тышкы карызды төлөөнүн эң оор мезгили болот деген жылдар жакындаган сайын бюджеттин тешиги менен тышкы карыздын көлөмүн көргөн финансисттер жакасын кармоодо.